урматтуу шаардыктар, саламатсыңарбы? Бишкек шаары боюнча коомдук коопсуздук кырдаал туруктуу жана көзөмөлгө алынды. Туруксуздукту болтурбоо максатында Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы жана куралдуу күчтөрүнүн өздүк курамы коомдук коопсуздукту жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо багытталган иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Бишкек шаарынын аймагында дезинфекция жүргүзүү үчүн карантиндик зоналар түзүлүп, төмөнкү көчөлөргө тосмолор коюлган. Акунбаев, Чапаев, Жаш гвардия, Жибек жолу, Осмонкул, Салиева, Курмандатка жана 7 апрель көчөлөрдө. Мындан тышкары карантиндик зона кеңейтилип, төмөнкү көчөлөргө кошумча блокпосттор коюлду. Түштүк багыт, түштүк магистралга чейин, түндүк багыт, Чоң Чуй каналына чейин, чыгыш багыт, Чокан Валиханов көчөсүнө чейин, мурдагы Чолпон ата көчөсү, батыш багыт, Садырбаев көчөсү, Баха чейин. Коменданттык саат талаптарын бузгандыгы үчүн райондук ички иштер башкармактыгына жеткирилген жарандар жалпы саны 58. Алардын ичинен 50 эркек, 8 аял. 1 май район боюнча 19 жаран. Октябрь район боюнча 4 жаран. Ленин район боюнча 22 жаран жана Свердлов район боюнча 13 жаран жеткирилген. Урматтуу шаардыктар, 2 апрелден баштап электрондук уруксат берүү система киргизилген. Бүгүнкү күнү ошо электрондук системасына 16213 заявкалар берилген. Ошондой комендатура тарабынан 725 уруксат бекитилген.